Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп жаткан бордоштор, мекендештер, агалар, эжелер, инелер, карындаштар. Бүгүн арендаларга чалып көрөбүз азыр. Ким кандай жооп берет? 3 жолу чалабыз, 3 компанияга. Анан окшош эле суроолорду беребиз. Ошол звоноктордун астында силерден бир сураныч бар болчу. Кимде ким таанышыңар болгон болсо, ошол адам Кыргызстанда жүрүп, кандайдыр бир компаниядан выкупка машина алып, ошол выкупка машина алып, первоначальный взносун төлөп, канча убакытта чыгарды, же кандайдыр бир себептер менен чыгара албай калды. Ошондой бир историяңар, окуяңар болгон болсо, могул жерге жаңа номер калтырам го, ошол номерге жиберип койсоңуздар, информация, историянчы. Отдельно бир ошо выкуп боюнча дагы бир чыгарылыш чыгарайын деп атам, себеп дегенде бир-эки адам чалып выкуптан алдам калдым дегендер болду да. Ошондолор бар бекен, жок бекен, ошону жазып кетиңиздер. Так, анда бисмилла деп туруп чалайлык, а? Как обычно, лалафо эле киребиз. Так, аренда такси. Аренда авто под такси. Так, 1800 дейт мынакей. Hyundai Sonata экен. Так, залог долгосрочно частное лицо дейт. Сдаю в аренду легковой авто Hyundai Sonata, зоологии 25 000 сом, паспорт и права, поручитель, возраст 25 лет, стаж 3 жыл. Так, более долгий срок дейт. Чалабыз. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Могу эме боюнча чалатам, аренда боюнча. Ага. Ошо жазылгандай эле условиялар же кичине мындай башкача условиялар барбы? Жок, жазылган боюнча да байке. Так, ошондо долгосрок деп койсоңор да канча примерно убакытка? 3 айдан жогору байке. 3 айдан жогору, залог 25 000, поручитель деп тагы коюпсуңар да, ошо поручитель деген кандай болуп калат анда? Эми өзүнүн жакын адамдарыңыз керек да. Анын кандай документтери керекпи же номерлери керекпи? Өзү керек, номерлер керек. То есть поручитель, жакын адам, право паспорттан калабы силерде же кандай? Жок, биз копиясын алып калабыз. Оригиналын өзүнүн болсо, биз копия правасын алып калабыз. Эмечи, так, залог 25 000 дедиңер, арендасы 1800 деп турат го, 1800 сомдон. 6-1 да, Жок, байке, 1 айда 2 жолу выходной. 1 айда 2 жолу выходной. Эмелеричи, ремонттор кандай болуп калат? Ремонттор, мотор, коробка, майды биз өзүбүз алып барып беребиз. Ага. Анан кийин ходовой жакка келсек, ходовка крупныйларын өзүбүз кылып беребиз. Мисалы, рейка, амортизатор, починить кетсе, өзүбүз кылып беребиз. Анан кийин солдатный колодка деген майдачуда иштебин, мисалы, бизден алып атканы осмотр кылып беребиз, машинаны ходовой место көрсөтүп беребиз. Ага. Анан алып атканыбызды шыжаң текшерип алабыз, ушу колодка майдачуда иштебин. Машина мындай көппү, тандаса болот десилчү барбы? Ага. Бир вопрос, могу долгосрок дегенге бир аз эме болуп калдым да, мындай 1 айдан кийин жумуштар чыгып калган болсо, мисалы үчүн да, эми адамды ар кандай болуп калат го окуялар. Ал жер кандай болуп калат? Эгер 1 ай болуп калса, залог кайтарылбай калат. Залог кайтарылбай калат экен да. Ошо биз договордо көрсөтүлөт, мисалы 3 айдан жогору деп түзөбүз да. Долгий срок түзөбүз да. Түзгөндөн кийин биз материалдык кылып дайындап алганбыз договордорду. Ошо негизинен түзөбүз да, ошо негизинен эме болот да. Анан эме парк силердики эмеспи? Мындай любой парк иштелем да? Жок, парк бар байке өзүбүздө. Плюс ошо силердин паркыңарды иштеш керек болуп калат, Өзүбүздө машиналарды өзүбүздүн паркка кошобуз. Канча процент паркыңар? 2%. Каякта эле адрес? Адрес каякта эле? Ак Босого чүй 24. Ак Босого чүй 24. 24. Все, анда барганда чалам го анда. Все хорошо. Мелиңиз.
километр. 25 000 залог. 3 айга как минимум экен договорду түзүлөт экен. Эгерде 3 айга чейин там вдруг чо, колуң сынып, бутуң сынып болкоган болсо, нифига дейт. Так. Биякта не дейт могу? Так, сдаю. Hyundai. Бул эме экен жана акцент окшойт. Солярис экен. Бул азыркы окшойт походу. Так. Аренда на длительный срок. Эме окшойт да что-то. Так. Каяктан? Жок бекен бу чала турган. Могу койду да, короче, Чанган экен. Ассаламу алейкум. Аренда на длительный срок от 3 месяцев. Сдаю в аренду авто 2025 года. Аренда 1900 сом. 2 выходных. Месяц депозит 30 000 дейт. Йо, каран бабай. Кымбат, аябай эле кымбат дей. Мо фиттер 800 сомго түшүп калыптыр. Депозит 5000 экен. Так. 4500 деп койду, арендасы бул эмес, түшүндүрөт экен. Rental car дейт. Бул не такси экен жанагы. 4500 сом өртүрүп, типа айдап кете берсең болот деген сипче. 2000 деп койду турмагы. Электро окшойт бул. Сдаю BID E5 дейт. Электромобиль 2019 жылгы аренда 2000ден. Так, на срок мени 3000, депозит 15 000 дейт. Без депозита не беспокоит дейт. Короче, айтылгандай эле да ошол көрдүңөр да условияларынчы кандай чоо как кылып койгондорун. Ошондой эле өз негизи, ошондой эле болуп калдыбы? Эми башкага чалып туруп, эмне сураштын эле толку жок го, эми баары эле бирдей эле экен эмесичи, биякта условиялар жазылып тургандары. Comfort Plus арендага берилет. 40 жаштан өйдөөдү строго дейт. Sonata New Rise 2018 условия боюнча чалга, паспорт, право обязательно, машина по городу, залог 20 000 дейт. Түшүндүңөр да, короче. 40 жаштан өйдөө строго дейт. Уже болу жаштаргадан бербей калыптыр да. Короче, история ушундай получается. Эми калгандарын чалсак деле ушундай эле окуя болот деген ой. Башында 3 жолго чалабыз дегенбиз, бирок эми түшүндүк эле болуп калды окшойт го дейм да. Ошого выкуп боюнча туугандар кимде ким чыгарган болсо жазып коюңуздар. Эгерде кимде ким чыгара албай алданып калган болсо жазып коюңуздар. Ошол боюнча бир мини короткий видео тартып чыгайлы туугандар. А так барыңыздар чоң рахмат. Ийгилик, жакшы кефтер, жакшы заказдар жана ни жезла, ни гвоздя деп коет го, машинаңыздар бузулбасын. Ийгилик барыңыздарга.